ilmun bila amel kal zar'i bila samar. Алған илимиңе амал кылбагандык, бул сенин эгин талаң бар, бирок анын мөмөсү жок да. Ошол сыңары дейт. Мындан билдик, биз алган илимибизге эмне кылат экенбиз? Амал кылышыбыз керек экен, сөзсүз түрдө. Эми мындай суроо туулат, биринчи амал кылыш керекпи же илим алыш керекпи депчи? Ага биз эмне дейбиз? Биринчи илим алыш керек, ооба. Анткени сен билбесең кантип амал кыласың? Эми биз бул жерде мейли шарият илимдерин алып атабыз. Бирок шарият илимдерин албаган адамдар кандай кылат? Алар дагы ошол 5 убак намаз окууларны даарат кантип алынат, ошого ошон жанагыдай негизги амал кыла турган нерселерди эмне кылыш керек болот? Үйрөнүш керек болот, билиш керек болот. Мисалы ал мустахаб менен важипти, важип менен макрухту, макрух менен макрух тахримилерди билбей калышы мүмкүн да. Туурабы? Ошон үчүн биринчи амалдан биринчи эмне турат? Амалдан мурун, амал кылуудан мурун илим турат. Ал-илму qabla al-amal. Туурабы? Ал-амалу qabla al-ilm болуп калсачы, лайса макбул деп коет да. Анда адашып кетүү коркунучу бар да. Анткени жанагыларды билбей калыш мүмкүн да. Туурабы? Ошон үчүн биз биринчи эмне кылабыз? Биринчи үйрөнөбүз, андан кийин амал кылабыз.